басканга мүмкүнчүлүгүм болбой калып, анан жашоону кантип баштасам экен деп ойлонуп бердим да, ар кандай өзүм суроо бере берип. Анан ушул куракты жактырып калып, анан курак менен баштап жашап калдым. Заказдарды алып, отуруп анан кызыгып, аябай көптөгөн заказдар түшкөндө түндө уйкуларды кечип тигип, ошентип отуруп эле азыр эми шүгүр атысына 30 кыз иштейт. Ортодо бир кур ушул курак жок болуп кетти. Каяктагы эле матрас, жер төшөктөрдөн кайра бул куракты такыр калтырбаган жаным кийин өзү өркүндөп кетти да. Кайра мына 5 жылдан бери кайра курак менен иштей баштадык. Ошо эң жакшы нерсе деп ойлойм да, мен ушу курак такыр калбаса экен дейм. Мондай кылып бүт качественный кылып жасайбыз. Кыздар ушунун ар бирин жакшынакай кылып курашып, анан сатабыз. Бул төшөктү 1000 курак деп коебуз мына атын. Салмагы канча бунун? 4 килограмм кебиз. 4 килограмм кебиз, узуну 3 метр, баасы 4000 сом. Кече жакында заказ менен тиктик муну. Европейский стилде деп чыгардык. Азыркы жаштардын шартына ыңгайлаштырып. Биринчи бир эженин жалаң тукаба менен курап бергем. Тукабанын ошондо ушунчалык капризный материал экенин ошондой билгемин да. Анан бирок ошонун оюндагыдай кылып курап берип, жактырып кызына жасаган экен, жалгыз кызына заказ берген да. Анан жакшы жасаганым үчүн ал өзү Россияда иштеп, ушунчалык бутуна турган аял экен. Көп заказ алып берген да, анын аркасынан аябай көп заказдар түшүп отуруп, менин эмем ошо менен бизнесим жакшы өркүндөп кеткен да. Анан ошол азыр ошол эже барбы, эжеси мени көрүп отурган болсо, рахмат айтат элем ошо. Бирок биринчи заказын өлө кыйналып, бир 2 жума деген араң тиккем да. Ошол эсимден кетпейт да такырчы. Андан кийин ошол дайыма ошол куракты көп курап жүрдүм, базарларга заказдар менен өткөзүп ушинтип жүрдүм. Азыр 30 кыз иштейт. 10 куракчыбыз бар. Анан эгерде бизде мисалы дагы көбөйтүп иштесе болот да. Дагы бир 30 адамга жумуш берсе болот да. Бирок мен ошол 30 адамга күчүм жетет да. Эгерде жакшы мындай иштешем деген жакшы ишеничтүү адам болсо, көбөйтсө болот да. Интернет деген жакшы нерсе болот экен, аябай тилин таап алдым, өзүм үйрөнүп, аракет кылып. Анан ошол жерден эле таргет кетирип, ошол жерден адамдардын ар бир айткан суроолоруна так жооп берип, аракет кылып, анан заказ алып иштеп атам. Көбүнчө Россияга жөнөтүп атам. Анан Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад ушу өзүбүздүн райондорго жөнөтүп баштадым. Бишкектегилерди ушул жакын жерде эле ушу магазин бар, цехтин жанында десем өздөрү келип көрүп, адамдар ушунчалык ишенбей калыштыр. Ваталардан бери көрүп кетип анан алып атышты. Ватаны ушул Катланд деген бир кип пахта бар, таза. Ошондон түшүрүп алып, ошо менен иштейм да.